Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Only Top каналы кайрадан сиздер менен. Күзүндө Түркияда өтө турчу 4-чү көчмөндөр оюндарына аз гана убакыт калды. Бул мелдештеги эң негизги оюн көкбөрү экени талашсыз. Бул чыгарылышта биз көчмөндөр оюндары кандай форматта өтөт, көкбөрү боюнча мелдеш болобу, Кыргызстан көкбөрүүчүлөрү Түркияга качан кетет жана курам аныкталдыбы деген суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле күзүндө Америкада өтө турган көкбөрү турнирлери боюнча дагы маалымат айтабыз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, пикир бөлүшүүнү унутпаңыз. Жай келе жатат. Эс алуу, жаңы жаркын окуялар. Балким смартфондо жаңыртууга кез келдиби? Же чоң гана жаңы нерсени каалайсыңбы? Муну уюштуруу оңой. Каалаган Текна же Infinix смартфону сатып аласың, 600 сомдон башталган бөлүп төлөөнү таризде 1000 сом кэшбэкке ээ бол. Кандай гана пайдалуу. Сени Остордун бардык дүкөндөрүнө күтөбүз. Сага смартфон керекпи? Анда сага Остор керек. 9-12 июнь аралыгында Стамбулда 8ден ашык мамлекеттин катышуусунда этно спорт конференциясы өткөн. Күн тартибинде Түркиянын Изник шаарында 28 сентябрдан 2 октябрга чейин өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын талкуулоо каралды. Белгилей кетсе, Кыргызстандын көкбөрү федерациясы АКШ менен Түркиянын, ошондой эле башка катышуучу мамлекеттердин командаларына өзүнүн жылкыларын өз эсебинен жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен берүүгө даяр. Мындан тышкары Кыргыз тарап башка командалардын машыктыруучулар штабын түзүүгө, жардам берүүгө дагы даяр. Көчмөндөр оюндарынын форматы көргөзмө фестиваль деп өтүшү мүмкүн, бирок азырынча Кыргызстан мелдештин жобосун расмий түрдө ала элек. Түркия тараптын милдеттүү талабы спортчулар сөзсүз түрдө 40 күндүк карантинден өтүшү керек. Аны менен чогуу аттар дагы карантинден өтөт. Ушундан улам кыргыз көкбөрүүчүлөрү тактап айтканда 24 бала жана 24 ат 10 августтан баштап Түркияда карантинден өтөт. Эмне үчүн 24? Анткени 12си көкбөрү, 12си жер улак ойнойт. Алар чектелүү аянтчада болот. Кыязы Кыргызстандын 2 курамасынын сбору биротоло Түркияда өтүшү толук мүмкүн. Эгер балдар аттар менен Түркияга кетишсе, президенттин кубогу мелдешинин жогорку лигасы кызыксыз болуп калышы толук мүмкүн. Же мелдеш 1-чи лига менен гана чектелип калуусу дагы ыктымал. Алдын ала маалымат боюнча, жер улак боюнча курамдын басымдуу бөлүгүн Сарыөзөндүн жигиттери түзөт. Ал эми көкбөрү курамасын ынтымак менен достуктун балдарынан куралат. 2022 жылдын 13-20 июнунда АКШда Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын атынан Федерациянын президенти Талас Бегелиев жана вице-президенти Кубатбек Аскарбеков, Кыргыз Республикасынын Америка Кошмо Штаттарындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Бактыбек Аманбаев, ошондой эле Американын Көчмөн спорт федерациясынын президенти жана анын өкүлдөрү менен жолугушууну өткөрдү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясын өнүктүрүү боюнча жакынкы пландары жана АКШда улуттук оюнду өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү пландары талкууланды. Федерациялар ортосундагы жыйынтыктоочу макулдашууга кол коюлуп, АКШнын Көчмөндөр спорт федерациясынын жаңы башкармалыгын түзүү боюнча протокол түзүлүп, анын курамына Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын өкүлдөрү киришти. Белгилей кетсек, ушул жылдын күз айында Кыргызстандын көкбөрү жылдыздарынын катышуусунда 2 чоң турнир өтүү пландалды. Анын биринчиси Лас-Вегаста, экинчиси Чикагодо өтүшү мүмкүн. Ошондой эле АКШнын курама командасы Салтуу Норуз 2023 турниринде чакырылды. Алар дагы бул мелдешке келерин тастыкташты. Урматтуу көрөрмандар, көкбөрү спорту Америкада келечеги барбы? Ой пикир калтырыңыздар. Мындан тышкары көкбөрү жана көкпар боюнча курама командаларга кимдер кириши керек? Оюңуздарды жазып коюңуздар.